Андан кийинки суроо, саждада бутtu бириктирип жатып, бутум жерден үзүлөт. Ошол учурда намаз бузулбайбы? Эми ушундай деген кээ бир маселелер бар. Буну мурдагы сабактарыбызда да айтканбыз. Саждага барганда бут жерден үзүлсө, намаз бузулабы, бузулбайбы деген маселе. Бунун түгү каякта жатат билесиңерби? Эмне себептен устаз эмнеге саждага барганда бутуң көтөрүлүп келсе намазың бузулуп калат деген маселе керек. Бунун түгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде. Ал хадисте эмне дейт? Мен 7 мүчө менен сажда кылууга буйрулдум деген. Ал деген нерсе 7 мүчөң сажда кылганда өзүнүн ордун таппаса, демек саждаң табылбайт деген түшүнүк чыккан. Бирок аны ханафи аалымдар туура түшүнгөн. Кээ хадисти өз алдынча түшүнгөндөр, эмне деген? Болду, саждага барганда биринчи пешене 1, 2 кол, 2, 3, тизе 5, буттун учтары 6, 7 саждага барганда. Мына ушул нерсени, бул демек милдеттүү экен, же болбосо парыз экен. Демек ошол нерсе аткарылбай калса, сажда болбой калат. Саждаң болбой калгандан кийин намазың, парызың аткарылбагандан кийин намазың жок деген. Мына ошондон келип чыккан суроо бул. Демек ал хадисти туура түшүнүү керек. Ошон үчүн ар бир адам өз алдынча хадистерди, аяттарды түшүнбөшү керек. Кече мен бир таксыр менен жолугушуп калдым да. Ошол мага менден пикир алайын, менден суроо жооп, бир нерседен сурайын деп чакырып, барып мага лекция окуп атат да, мага сабак берип атат. Анан угуп отурдум, акырына чейин уктум. Ушундай аяттардан, хадистерден жаттап айтып атат да, анан сиздин арабча немеңиз жок экен, сабатыңыз жок экен, ооба дейт. Анда арабча сабаты жок адам Куран аяттан сүйлөп атканды элестетип коюңуз. Анан ошого мен акылуумун деп алган дагы. Демек, Куран аяттарынан сүйлөгөндө да абайлаш керек да. Ар ким сүйлөбөйт, ар ким өз алдынча түшүнбөйт. Эмне себептен пайгамбарыбыз ал улама варасатул анбия. Алымдар пайгамбарлардын мураскор деди. Бардың эле китептен, сүннөттөн ала бергиле деген жок. Алымдар мураскорлор. Мурасты кимден алабыз? Биз алымдардан алабыз. Эми ошону ханафи мазхабтагы алымдар кандай түшүнгөн? Ошол хадисти десе, бизге саждага барганда пешенени коюу гана парыз дейт. Себеби восчуду сажда кылгыла дегенде, сажда бул пешенени жерге коюу. Болду, мына ушул парыз. Калгандардын бардыгы сүннөт. Ошого колду, мисалы үчүн колуң аркага мындай кылып алып туруп сажда кылсаң мүмкүнчүлүгүң болот? Болот. Парыз аткардың дейт. Болгону бизде кыямда буттун жерде туруусу парыз, сажда кылганда пешененин тийүүсү, ал эми колдордун тийүүсү бул сүннөт амал деп. Мына ушул нерсе сахих деп алымдар айткан. Демек, сарсана болбошуңуз керек. Бутуңуз бир аз көтөрүлүп кете турган болсо, намазыңыз бузулбайт. Бирок сүннөттү таштап койгон болот. Сүннөттү аткарыш үчүн эмне кылыш керек? Ар бир мүчөлөрүбүз. Биздин ханафилер сүннөт эмес, мустахабтарды таштабайбыз намаздарда. Демек, бутуңузду көтөрүлбөгөнгө аракет кылышыңыз керек. Намазыңыз иншалла дурус болот.